Бүгүн блогер Сыдыманга өкүм чыкмак. Октябрь райондук сотунда анын иши боюнча соттук отурум өттү. Журналисттерге отурумга кирүүгө уруксат берилген жок. Жактоочунун Сыдымановдун айткандарына түрткү болгон видео тасманы соттук лингвистикалык экспертизага жөнөтүү өтүнүчү кабыл алынганы белгилүү болду. Тагыраагы жактоочу блогердин видеосуна кайрадан психолингвистикалык комплекстүү экспертиза дайындалганына байланыштуу соттук отурум убактылуу токтотулганын билдирди. Эске салсак, блогер рассалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталууда. Аны сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну прокуратура сураган. Сыдыманов Instagram баракчасы аркылуу түз эфирде түндүк түштүк маселесин козгоп, анын айткандары коомчулукта нааразылыктарды жараткан. Ал 18 февралда Бишкектеги биринчи тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Таң атпай 1 май райондук сотунун алдында мурдагы президент Атамбаевке каршы жарандар митингге чыгышты. Чогулгандар Атамбаев командасы менен камалсын, карызды төлөсүн, оорулар камалсын деп кыйкырып турушту. Ушул эле топ 1 июндагы сот учурунда да митинг өткөрүшкөн. Соттун жанында Кой Таш окуясы боюнча айыпталгандардын жакындары да турушту. Алар митинг шектөөлөргө психологиялык басым жасоо үчүн атайлап уюштурулган деп эсептешет. 1 май райондук соту бүгүн Кой Таш окуялары боюнча ишти жабык текшерди. 1 июндагы жараянда сот Кой Таш окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин Атамбаев сот отурумдарына катышпайт деген чечим чыгарган. Буга Атамбаевдин жараянда айыпталуучулар менен бирге тосмонун ичинде отуруудан баш тартканы себеп болгон. Жараян жүрүп жатканда соттун алдында 2 жаатка бөлүнгөн митинг өткөн. Атамбаев 19-жылдын 8 августунан бери камакта. Ага бир нече беренелер менен кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары ал Батукаев ишинде да коррупцияга айыпталууда. Нарындагы Чыкалов атындагы орто мектептин директору Айчүрөк Самакова коронавирустан каза болду. Ал саясатчы Карганбек Самаковдун эжеси экени айтылууда. 5 июнда аны пневмонияга шек санап ооруканага алып кетишкен делет. Бирок COVID-19га анализ алынып, натыйжада оң болуп чыккан. Ага карабай кече 7 июнда каза болуп калган. Бүгүн эртең менен саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нарында 67 жаштагы аял киши көз жумганын кабарлаган. Ал үйдө өз алдынча дарыланып, врачтарга кеч кайрылган дешти. Ушундай эле вирустун жайылышы күчөп жатканы, акыркы суткада эле жугузган 25 жаңы учур катталганы маалымдалды. Ушуну менен COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын жалпы саны 2032ге жетти. Алардын арасынан 23 бейтап каза болду. Азыр дагы 13-үнүн абалы оор. 3 киши реанимацияда жатат, делет.